Трансмай деген эмне? Трансмай деген жасалма май же өсүмдүк майы ысыганда пайда болгон канцерогендер. Трансмай кадимки боорсокто, крем шоколадта, крем паста, маргаринде, майонезде көп. Мен сиздерге азыр крем пастаны кадимки эле колдонгондо организмге киргенде кандай эрийт экенин көрсөтүп берем. Мынакей, бул крем паста эч кандай эриген жок. Демек бул ден соолук үчүн зыян экени көрүнүп турат. Трансмайды колдонуу, трансмайдын көп камтыган азыктарды колдонуу ден соолук үчүн зыян. Инсульт, инфаркт, кант диабети, рак ооруларын өрчүшүнө алып келет. Эми кадимки эле сары майды алаканга койгондо мынакей. Сары майды алаканга койгондо эле эрип кетти. Демек бул ден соолук үчүн эч кандай зыяны жок экени көрүнүп турат. Эми биз үйдө сары майды жана өсүмдүк майын колдонгондо кайра ысытпай колдонгонубуз ден соолук үчүн пайдалуу. Көп камтыган азыктар печенье, конфет, шекер, торт жана башка азыктар ден соолукка зыян. Ошондуктан биз таттуу жегибиз келсе, кадимки эле үй шартында бургатылган өрүк, мейиз, кар өрүк, хурма, ушул сыяктуу кактарды колдонушубуз керек. Ошол ден соолукка пайдалуу. Үй шартында жасалган салат, компот, духовкага бышырылган алма пирогу, жасылчалар, жемиштер күндө тамакка колдонуу инфаркт, инсульт, кант диабети, рак ооруларды алдына алат.